Bankrotsunbu üylön. İşlerin arkaga ketip atabı üylön. Arkaga kettiңби üylön. Сыгылыч, стресс, депрессия, жаман ойлор каптап алатабы üylön. Бойдок жүрө бериш зыян. Ден соолук медицина жактан баштап бардыгында зыян. Үйлөнүшүң керек мекендешим. Бары жогуңа пайда нерсе үйлөнүштө. Эркек кишиге аялдан өткөн тынчтык бере турган нерсе жок. Жан дүйнө талкаланган жүрөктөр бардыгын бириктире турган нерсе дагы бул сүйүү махаббат, мейрим махаббат. Да, аялдарыбыз көп, апабыз бар, эже карындаштарыбыз бар, туугандарыбыз бар, бирок алар эмес. Эркектин бар жүрөгүнүн түпкүрүндөгү кара чекитти толтура турган бир эле аялы болот, өзүнүн никедеги аялы болот. Никесиндеги аялы. Буга жөнөкөй эле мисал, Адам алейхиссаламга эң биринчи Аллах Таала апа берген жок, эже берген жок, карындашты берген жок. Эң биринчи кимди берди? Хава энебизди берди. Бул бейиштеги болгон процесс. Бейиште да Хава энебиз менен болду. Айтайын дегеним, биз бул дүйнөдө аял менен, аялыбыз менен, бул дүйнөдө эле эмес, акыретте дагы чогуу жашайбыз да. Адам алейхиссалам биздин биринчи атабыз, бейиште дагы, бул дүйнөдө дагы өзүнүн аялы менен жашадыбы? Биз дагы бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бейишке өзүбүздүн аялыбыз менен аракет кылышыбыз керек мекендешим. Ошондуктан жан дүйнөңүз тынч болушун кааласаңыз, иштериңиз берекелүү болушун кааласаңыз, ийгиликтер эч ким багынтпаган чокуларды багынтайын десеңиз, үйлөнүңүз.